Урматтуу мусулман бир тууган, өткөнүбүздөн кийин эмне болот? Бизди тааныган мана кече 10 каза болду. Жакында мен да өзүмдүн бирге чоңойгон досум, бирге өскөн, бирге окуган досум 10 күн болгон жок каза болду. Достор эмне кылат? Аны тааныган инсандар, "О, байкуш, бечара паланчы өтүптүр" дешет. Алыстан, узактан тааныгандар, "Паланчы жакшы адам эде" деп, эгер жакшы болсоң, жакшылык менен өскөрүп өтүптүр дейт. Досторуң, классташтарың, бирге иштегендер бир канча сааттар, бир канча күндөр, бир канча жумалар эстейт да, кийин баягы кейпине түшүп, күлкүгө, тамашага, баягындай эле эч нерсе болбогондой калышат. Бир гана сенин үйүңдө терең кайгылар болот. Жакындарың, атаң, энең, өмүр жолдошуң, перзенттериң айлап, жумалап, кээде 6 айга чейин, кээде 40 күнгө чейин кайгырып ыйлашат, кээде 1 жылга жетет. Андан кийин сени эскерүүчүлөр өлүктөрдүн архивине коюп бир гана эскерип коюшат. Ошону менен сенин бул дүйнөдөгү аңгемең бүттү. Кычсаң, өмүр баяның бүттү. Чыныгы негизги жумуш башталат. Мүрзө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам: "Ал-кабру имма равдатун мин риядил жанна ва имма хуфратун мин хуфарин нар." Мүрзө бул дозоктун терең чуңкурдан бир чуңкур, же бейиштин бакчалардан бир бакча дейт. Ошол күнгө эмне даярдадык? Ошол чыныгы жашоого даярдыгыбыз барбы? Өткөн кезде кече бардыгыбыз сурадык. Артында эмнеси калыптыр? Баласыбы, атасыбы, же банкта акчасыбы, машинесиби, үйү? Өлгөн кезде адамдар сурашат, артында эмне калыптыр деп. Бирок периштелер өзүнөн мурда акыретке эмне жөнөтүптүр деп сурайт. Урматтуу мусулман бир тууган, өзүңө суроо берчи. Бүгүн денеңде жаның бар. Мүрзөңдүн жарыктыгы үчүн, мүрзөңдүн кенен болуусу үчүн, Аллах үчүн, акыретиң үчүн эмне кылдык? Хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: "Якул ибн адам мали мали." Адам баласы малым, малым, байлыгым дейт экен. Бардыгыбыз мал деп жүрөбүз. Бирок жыргагандан жылкычы болгон жокпуз. Турмуштун кыйынчылыгынан мажбур болушу жери. Адам баласы малым, малым дейт экен. Аллах Таала айтат: "Лейса мин малик илля ма акал фа афнайт." Ey адам баласы, жеп ал кылганың сеники. Ау лабист фа аблайт. Же кийип жыртканың сеники. Ау тасаддакта фа абкайт. Же Куран жолунда, дин жолунда, иман жолунда, мечит башка нерсеге садака кылып калтырган болсоң сеники, башкасы сеники эмес. Адам баласы малым, малым, байлыгым, дүниям дейт экен. Малың кайсы? Жеп ал кылганың сеники, кийип жыртканың сеники, же Кудай жолунда жол оңдосоң, көпүрө курсаң, суу чыгарсаң, көчөт отургузсаң, кайрымдуулук иштериң сеники экен, башкасы сеники эмес. Периштелер өзүнөн мурда эмне жөнөттү дейт, урматтуу мусулман бир тууган. Сен өткөндөн кийин жакындар кайгырды апарып көмдү. Жумушуңа ойлонуп жатасыңбы? Менин конторумда ким отурат? Менин креслома ким келет дейсиңби? Ойлонбо. Ал кресло бирөөгө түбөлүк болсо сен келбейт элең. Ал отурган отургуч, же начальник деген, же начальник бригадир деген, же башка деген бирөөгө түбөлүк болсо сен келбейт элең. Сенден мурда канчалар отуруп кетти. Ал сенин ишиңди башка уланткандар бар. Алам сага кайгырбайт. Жумулайы журт сага кайгырбайт. Мекендин, жердин, же сен иштеген фирманын, же башка бир базардын экономикасы, соодасы баягындай жүрө берет. Сен ага кайгырба. Сени менен мен кайгырсак, урматтуу мусулман бир тууган, мүрзөдө менин акыбалым кандай болот? Акыретим үчүн эмне кылдым деген кайгы менен кайгыралы, урматтуу мусулман бир тууган.